Укалоо адам организми үчүн пайдалуу, анткени укалоо алган адамдын организминде кан айлануу калыбына келип, адам өзүн жеңил сезип калат. Андыктан ден соолукка кам көрөм деген жарандар аралтай сайын укалоо алып турган оң. Адамдын организмине мындай туура эмес кылса, бул тез таасирин тийгизет, оор эле болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол жерде туура массаж кылса, невропатолог туура назначение берсе, ошону жакшы көргөзө турган болсо, анда ошол массаж организмге туура болуп эсептелинет. Мисалы айтканда, лимфодренаж деген массаж бар. Ал массажда жөн эле лимфа каналдарга жасайсың. Лимфа каналдарга кандай кан кетет, ошол лимфа каналды тазалап чыгыш керек. Ал жерде токсин, шлакты түртүп чыгыш керек. Ошол учурда лечебный массаж бар. Лечебный массаж болсо, бул невропатолог назначение кылса, ошого кыласың. Мисалы бөйрөк ооруган болушу мүмкүн, же аппетити жок болушу мүмкүн, же болсо баш оорушу мүмкүн. Ошого ата невропатолог көргөзө турган болсо, алсын десе, ошого кылсаң болот. Бирок ошонун ичинде дагы точечный массаж бар. Ар бир чекит менен ошо көргөзгөн жерди таап, колуң менен сезип, аны массаж кылсаң болот. Укала боюнча эми ошо төмөндөгүдө айтканда, эгерде адис ошо атайы буйрутма берсе, мисалы ушуну айттырыш керек экен, же бул ооруга карата кылышың керек десе, ошону кылыш керек. Мисалы жөнөкөй алганда эле артериальный давление. Артериальный давление эгерде ылдый түшүп кете турган болсо, же ал өдө көтөрүп кете турган болсо, ошону туура упражнениясы менен, туура көнүгүүлөр менен кыла турган болсок, организмге өтө туура жардам бере алабыз. Негизи укалоонун түрлөрү бар. Аппарат менен укалоо алганча кол менен укалоо адамдын денеси үчүн жагымдуу. Анткени укалоочулардын айтымында, денедеги уйган жерлер туура укалоо жасалса, туздар, ошондой эле шлактар кетип, ден соолуктун чың болушу үчүн маанилүү. Мисалы, көптөгөн адамдар 7-чи омуртканын үстүндө май пайда болот, майдын үстүндө туз болот. Экөө бириккенде мындай дөмбөкчө пайда болот. Мисалы, бул карманыбызга азыр кичине жалпагыраак, анткени жаңыдан гана башталышы, начале деп коет. Эгерде бул кандыроо чоңоюп өтүшүп кете турган болсо, анда бул кайсы ооруларга алып келет. Биринчиден бул артериальный давление алып келет, башың ооруйт. Кийинкиден болсо муундарды оорото турган полуартрит деген оорун алып келиши мүмкүн, муундардын оорусун. Ошол эле учурда кайра жүрөктү оорутат. Эпокард, миокард дегендер жүрөктөрдүн булчуңдарындагы кан согушууну, кандын айланышынын өз калыбындагысын уже жоготот. Эгерде кайсы жол менен жасалат десеңиз, азыр биз бул жерде өзүбүз майдан сүйкөп көргөзөбүз, биздин пациентке кандай туура кылабыз. Мына мисалы кадимки эле майды алабыз, бул биз күнүгө колдонуп жүргөн майды сүйкөбүз менен мынтип. Буну да өтө көп сүйкөбүш керек, анткени кимдир бирөөнүн бул организмине аллергия болушу мүмкүн, кимдир бирөөнүн жакшы. Бирок бул балдарга ылайыктуу болуп неметкен үчүн буну сүйкөбөсө болот, бул да жакшы. Мына буну коюп коебуз. Бул жерде колубузду алабыз. Анткени кол бул денеге тийгенде болуш керек. Бул согревач деп коет, жылытып алабыз биринчи мышцаны, мынтип. Дене ысыйт. Ысы эле кезде дене агыраак көңүлдүү болот, ысыганда кызыл болот, анткени кан айланат. Эми жасалып турган методикасы, башыңызды кыласыз. Мына бармак менен мынтип мышцанын капталын жасайсың, омуртканын капталын, мына колдун үзбөсүн катар-катар мынтип жасайсың. Бул могу жердеги моюндагы туздардын кетишине жардам берет. Так, мына боштоп турмуз. Могу жерде туз бар экен, мына. Туз бар экен могу жерде. Ошо тузду мынтип эзебиз, бошоп турмуз. Мына мындай көкүрөккө жасайбыз бул жерде далына. Плюс эгер бул оору кандырып өтүшүп кете турган болсо, буну хирургиялык неме менен операция кылыш мүмкүн. Бирок ага жеткирбеш үчүн биз укалап турсак болот. Бирок ошол учурда дагы бир массаждын бул жерге жардам бере турганы мындай банка менен дагы койсок болот. Өтө керектүү жана пайдалуу. Мынтип бекитебиз. Анан акын жылдырабыз. Бул сосуды расширяет, кан тамырлардын кеңейгенине жардам берет. Айлантабыз. Бул киши азыр тырышып атат, бошоп отурмусуз. Бул оорутушу мүмкүн кичине, бирок жакшы. Коебуз, анан кийинкиси. Бул эгерде банка эмнеге жардам берет десеңиз, бул сууктар чыгарган жардам берет. Бошоп отурмуз. Анан мышцалардын үстүнө коебуз. Буну да туура коюш керек. Өзүм билем деп койгон болбойт.
Көпчүлүк адамдар туура укалуу албаса денедеги айрым кан айлануу системалары жабыркап, адам майыпта болуп калышы мүмкүн. Андыктан да сыккан укалоочу жарандар адам өзүн жаман сезип жаткандыгын, дененин кайсы жерине туз уюп калганын кол аркылуу билишет. Көрдүңүз, кээде мисалы коет десе 10 мүнөт 5 мүнөткө жоголуп тура эмес. Буну койгондо ашып кетсе бир 30 секунд, же болбосо эң көп койгондо бир 90 секунд койсо деле болот бунучу. Анан кайра мисалы мына үйүн чыкканда бул уже дене менен булчумдун ортосундагы суукту пиштеткенде абага чыгып кетет. Мына. Кээде айтып калышы мүмкүн, хиджама кылган банкалар болот деп. Жок, алар болбойт. Буну өзүнүн ата банкасы болуп, ошо банка менен кылабыз. Анан бүткөндөн кийин кээде үйдө билбей эле белимди тейлеп койчу деген сөз бар. Кыргызча ушундай дейт го, белимди тейлеп кой, белим ооруп калды. Ал болбойт. Анткени эмне себептен десеңиз, бул жерде омурткалар өтө жумшак болот, аларга тез таасирленбеши мүмкүн. Эгерде үй шартына кандай массаж кылат десеңиз, эгерде мүнчүлүк болсо, жанакындай ысытып алабыз денени. Ошол учурда акырын бармак менен сезиш керек буну. Монтип баспаш керек болбойт. Акырына мындай айлана турган движение менен тей бересиз. Тей укалайсыз. Бягынти укалайсыз, ушинтип үй шартына жасалат. Эгерде эч ким үйдө такыр билбесе, адам өзүн өзү жакшы билет. Колуңузду аласыз да, мындай өзүңүзгө жасайсыз. Колуңузду бериңиз. Сүймөй менен кылсаңыз болот. Эми ушу менен өзүңүзгө айлантасыз. Акырын айлантасыз. Бери эле кылыңыз, мына жер. Мына. Ушинтип үй шартта дагы өзүңүз кылсаңыз болот. Анткени өзүңүздүн денеңизди билесиз мына. Жылдырышка орун ал деп өтө каласыз. Үй шартына ушинтип массаж кылсаңыз болот, мына мынтип. Анан мына бул башка дагы келесиз. Башка келгенде да буну болсо бөлөк жасаган жакшыраак болот. Мынтип. Бундагы круговое движение деп коет, мынтип айлантып жасайсыз. Анан кулактары мына. Өтө мурдакка караганда депрессия менен болот, анткени мышцтар нагрузка болот, аябай катуу ойлонуп жүргөн болот, тырышып жүргөн болот. Массаждан кийин өзүң кара жай баракатта сезип, расслабление болуп катты, өзүн жеңил сезет. Массаждан кийин сөзсүз түрдө мүнчүлүк болсо, варенье менен чачып койсо да, же болбосо бал менен чачып койсо да организм өтө жакшыланат. Анткени массаж алгандан кийин кандыр кеңейди, кан тамырлар, кан жакшы айлана баштады, циркуляция жакшы болуп баштады, токсин менен шлактар организмден чыкты. Ошону кайра ордун балансты толтуруш үчүн ошондой чайларды ичип койсо да жакшы болот. Негизи массаж алгандан соң адам жок дегенде 10 минутта жылуу жаткан туура. Анткени укалоодон соң адамдын кан айлануу системасы калыпка келип, адам өзүн жеңил сезип калат. Массажды негизи ар бир показания, противопоказания дейт. Ала турган жана албай турган. Эгерде кайсылар калат десеңиз, албетте жаңыдан ошо ооруп аткан жери ооруй турган болсо алса болот. Операция болбогон учурда ала турган болсо болот массажды. Ошол учурда жана адис эгерде буйрутма жана ал деген боло турган болсо алса болот. Эгерде кайсы нерсени алганга болбойт десеңиз, ошол жерде өнөкөт оорусу болсо, же болбосо бир вирусный оорусу болсо ошого алган болбойт. Жаңы операция болуп чыккан болсо ошого болбойт. Ошол учурда бул дагы бир суроо, көптөгөн адамдарда кызыгышы мүмкүн, боюнда бар кезде дагы массаж кылган болбой калат. Укалоодон кийин организмдин жалпы абалы оңолуп, чарчоо жоголот. Массаж алганды жакшы көргөн ар бир жаран анын туура жасалышына маани берген оң. Мындан тышкары укалоодон соң адамдын организми үчүн суюктук ичүү сунушталат.